Жыл мезгилдери жана айлар. Bir жылда 4 мезгил бар экени белгилүү. Кыргызстанда 4 мезгил тең болот. Ар бир мезгил өзүнчө керемет. Мындай ажайып сулуулукту көрүү үчүн айылдын же шаардын сыртына чыгыш керек. Кыргызстандын түштүгүндө кышкысын жылуу болсо, ал эми түндүгүндө, маселен, Нарында кыш узагыраак болот. Адам баласы жаралгандан бери айларга ар кандай аталыштарды беришкен. Бул салт ар бир элде ар кандай формада өнүккөн. Ар бир эл жыл мезгилдерине жараша айларды ар кандай атап келишкен. Кыргыздарда ай аталыштары мал чарбачылыкка, табияттын өзгөрүшүнө тыгыз байланыштуу. Мисалы, март, жалган Куран. Куран деп эликтин эркегин айтат. Бул айда анын мүйүзү түшүп, ургачтан айырмасы болбой калат. Кийинки айда Курандын мүйүзү сороюп чыгып калат. Ошондуктан булардын айырмасын билүү үчүн биринчи ай жалган Куран, экинчи чын Куран деп аталган. Май, бугу, июнь, кулжа, июль, теке деп аталып, бул жаныбарлардын табиятынын өзгөрүшү менен байланыштуу. Дан эгиндери бышкан мезгил баш оона, жыйын терин бүткөн мезгил аяк оона деп аталат. Ал эми 9-дун айы, 7-нин айы, 5-тин айы, 3-түн айы, 1-дин айы деген аталыштагы так сандар менен берилген. Себеби кыргыздар үчүн так сандар маанилүү болгон.